мынандай заказ болчу. Яндекс, доставка Макдональдс. Заказ аябай көп. Проверяйте, мы на разных. 74 чек. Только не подходи сюда. Готовый заказ бар. Деливери 82 54. Я посмотрю, такой умный. Не, вы сами говорите. Ну, значит, видишь, не Мына справляется. тургандар Яндекс Деливери Разница между заказом и час. карантин. Барды тамак заказ. Барды тамак заказ кылып атыр. Заказ абдан көп болгон. Макдональдс. Басқа киргенде жерге фамилия данные сказать, что ты хочешь? Вот эту штуку. Жерден дезинфекция кыласың. Хлорную туда надо кинуть и Машина налить воды. сумкаларын. Ты мне хлорную дай как раз. Жерден текшерип киргизет. Ар биринин температурасын. Идите только быстрее. Где она? Вот слева. Жер парковка элестеттерин. Көчөдө мынандай көрүнүш. Адамдар жүрөт. Мына ушундай заказ абдан көп. Үйдө жата беришке да туура келбеди. Квартплат бериш керек. Нарак берак дегендей. Кичине болсо да чыгып кыбырап туралы деп доставка кылтабыз. Азыркы учурда Москвада карантин жүрүп жатат, бирок магазиндер, ресторандар иштеп атат. Ресторандар гости принимать этпейт, бирок доставкаларды берип атышат. Ушундай заказ абдан көп болду, өзүңүздөр көргөндөй. Ушул карантин айында Яндекстегилер канчага иштешти? Бир айда. Мына апрель ичи же болбосо март ичи деп коелу. Бир айда канчага иштешкен билгиңиздер келсе, анда бул видеого класс басыңыздар. 100 класс чогулталы, Кудай кааласа сразу мен Яндексте иштегендердин доходдорун көрсөтөм, бир айлык доходун. Мына карантин бүтөрү менен канчага иштешкен, ошондо чогуу сиздер менен көрөбүздөр. Анда эмесе бул видеого класс басыңыздар. Качан Яндексте канча көп заказ болсо ошончо доход болот. Азыр карантинге байланыштуу заказ абдан көп болуп жатат. Ал эми сиздер болсо ушул курьерлер канчага иштеди деп ойлойсуздар? Өз оюңуздарды сөзсүз түрдө комментарийга калтырыңыздар. Жана видео класс басып, каналга катталышты унутпаңыздар. Жана ушундай сиздер дагы иштеңиздер деп айта албайм. Өзүңүздөр көрүп турасыздар, азыр коронавирус өтө кооптуу болуп турат, бирок иштебей коюшка да туура келбей атат. Бул жерде бардыгыбыздын өзүбүздүн собственный квартирабыз жок, квартплата төлөшүбүз керек, тамак аш кылышыбыз керек дегендей. Кичине болсо да чыгып иштеп турушка туура келип атат. Кандай эмесе, кийинки видеого чейин көрүшкөнчө саламатта болуңуздар. Өзүңүздөргө жакшы караңыздар.